Жооп жок, жанагы эле сулуу сөздөр. Санариттин сысы да жок биздин айылда. Биз шаарда турабыз, шаардын статусу шаарга карайбыз, бирок шаарда суу жок болгондон кийин бир түп алма тиге албай отурабыз. Бу жерде ысык суу, муздак суу, таза суу эмес, бул ылай суу да жок. Жогорудагы тасма мындан бир канча ай мурда тартылган. Анда Ош шаарынын четки аймагындагы тургундар 15 жылдан бери таза сууга жетпей жаткандыктарын айтып арызданышкан болчу. Элдин үнү тиешелүү тараптарга жетти. Бүгүн шаардыктардын тилеги орундалды. Ал эми таза сууну чыгарууда көмөктөшкөн, колдоо көрсөткөн бардык тараптарга ыраазычылык билдирип жатышкан чагы. Чим эткен суу жок эле. Мына крандарыбыз курулуп, сууларыбыз бүгүн берилип атат. Биз бүгүн 218 кварталдын жашоочулары өтө чоң кубанычтабыз. Мындагы жашоочулар 15 жылдан бери шаар мэриясынын эшигин сагалап, бирок майнап чыккан эмес. Аргасыздан 7-каналга арызданышкан. Тургундардын кайрылуусунан атайын репортаж жасалып, анда аймактагы бардык көйгөйлөр айтылган. Тургундар телеканалда жарыяланган ал материалды кайрылуу арызына тиркеп, өлкө башчысына жөнөтүшөт. Көп өтпөй жыйынтыгы чыгып, шаар эли таза сууга жетишти. 7-каналдын жардамы менен мэрдин өзүнө кайрылдык. Кайрылбаган эшигибиз калган жок эле, мынантип президентибиз угуп, мэрибиз угуп, проблемабызды чечип отурат. 7-каналдын кеңсесине барганбыз. Балдар келип тартып, биздин мына ошо таза суу, полигон, негизги көп социалдык вопросторубузду тартып кетишип, диск кылып көчүрүп, президентке жөнөткөнгө жардам беришти. Башка кайрыла турган жерлерге жардам беришти өздөрү 7-канал. Жалпысынан 2000ден ашуун тургундар таза суу менен камсыз болду. Каражат шаар казынасынан бөлүнүп 4 миллиондон ашык сарпталган. Азырынча суу тургундардын короосуна чейин киргизиле элек, бирок ар кайсы көчөлөрдүн 56 жерине түтүкчөлөр орнотулду. Бул жерде мектеп жок, бала бакчасы жок. Анан мына жолдордо аялдамалар жок, көйгөй көп, бирок акырын маселелер чечилип келатат. Эсиңиздерге сала кетсек, Ош шаарында мындан сырткары жаан-чачын болгон сайын көп кабаттуу үйлөрдөгү таза суу булганып, же токтоп калуу көйгөйү бар. Маселе эл аралык мекемелер каржылаган долбоорлор аркылуу чечилери айтылып, азырынча ишке аша элек. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 2024-жылга чейин өлкөнүн бардык аймактарына таза суу жеткирүү долбоорун ишке ашырууда. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош.